Бул жерде үйдүн ичиндеги абанын нымдуулугу жана температурасы көрсөтүлгөн. Бул Арген Шаршембековдун колунан жаралган акылдуу үйдүн макети. Замандын шартына ылайык пайда болгон акылдуу үйлөрдү көрүп, өзүнүн көз карашы менен жасап чыккан. Электр энергиясынын жардамы менен үйдөгү абанын нымдуулугуна, температурага байкоо сала тургандай системаны ойлоп тапкан. Тутум компьютерге да кошулган. Келечекте ойлоп табуусун дагы өркүндөтүп, үйдүн жашоочулары сүйлөп башкаргыдай системаны да кошууну максат кылууда. Заман өнүккөнгө жараша техникалар да өнүгө баштайт. Биз мурунку техника менен калып кете бербейбиз да. Жаңы акылдуу үйлөрдү көрүп баштаганымда мен ушул үйдү жасайм, ушул үйдү түзөм деп аракет кыла баштагам. Мен бул акылдуу үйгө абанын нымдуулугун жана температурасын гана кошо алдым. Жана алдыда буйруса дагы ошол эле люстрадан музыка күйгүзүүчү, эшикти ачуучу электр токторун кошом деп ойлойм. Шамал электростанциясына керектелүүчү вентиляторлордун баардыгы орнотулган. Бул болсо келечекте боом капчыгайына салына турган шамал станциянын макети. Шамалдан электр жарыгы бөлүнүп чыкса, капчыгайдын ичиндеги шам чырактар менен жол чырактар иштейт. Олуттуу долбоор 10 класстын окуучусу Калмырза Сыртбаевдин эмгеги. Боом капчыгайында такай шамал болуп тургандыктан электр энергиясын алууга толук мүмкүн. Окуучу макетти жасоодо адистерден да кеңеш алып, ар бир нерсени эске алган. Учурда экологияга зыян келтирбеген энергиянын альтернативдик булагына өтүү өлкөдө маанилүү багыт. Шамал станциясын куруу боюнча долбоорлор башталганы маалым. 10 класстын окуучусу жасаган бул макетти жүзөгө ашырып, кадимки турмушта станцияны салып, шамалдан энергия алууга толук мүмкүн. Боом капчыгайын мисал катары кылып алгам. Өзүңүздөр билгендей эле, биздин Кыргызстандагы эң катуу шамал байкалган аймак бул Балыкчы шаары болуп эсептелинет. Ал эми ошол Балыкчы шаарындагы шамал ушул боом капчыгайынан башталат. Эгерде биз ушул электростанциясын, шамал электростанциясын Балыкчы шаарына жана андан аркы Тор Айгыр сыяктуу айылдарына орноштура турган болсок, бул шамал электростанциясы бизге абдан чоң көлөмдөгү электр энергия менен биздин Кыргызстаныбызды камсыздап бере алат. Албетте, окуучулардын бул эмгектери мугалимдердин жетекчилиги менен ишке ашырылган. Технологиянын өнүккөн заманында балдарды ойлоп табуучулукка шыктандырууда мугалимдердин аракети чоң. Бул багытта атайын программалар иштелип чыгып, башталгыч класстан баштап окуучулардын өз алдынча эркин ой жүгүртүүсүнө мүмкүнчүлүк берген STEM класстар ачылууда. Педагогдордун айтымында телефон, гаджет, компьютерлерди пайдалуу нукка буруп, окуучуларга салттуу сабактардан тышкарыда кошумча кызыктуу сабактар өтүлүп, билими тереңдетилүүдө. Зейтмундун балдары булар деген тез тажап кетишет. Биздин убактагыдай эмес, ошон үчүн улам жаңылап турушубуз керек. Методдорубузду же болбосо дагы бир техникаларды өзүбүз билгендей заман дагы аябай тез өнүгүп атат. Техниканын заманы болуп атат. Ошого жараша биз дагы колубуздан келишинче ушу балдарды кызыктырууга, алардын дагы бир өзгөчөлүктөрүн ачып чыгууга аракет кылып атабыз да. Заманбап технологиялар акыркы жаңылыктарды тез кабылдаган балдардын жашоосунда ролу маанилүү. Азыркы ааламдашуу санариптештирүү заманында дүйнөнү улуттук нарк насил, каада салт, үрп адат менен бирге билим менен таң калтыра алабыз деген педагогдор балдарды мектеп курагынан эле илимге кызыктырып, жаңыча ой жүгүртүп, ойлоп табуучулукка шыктандырса болот деген ойдо. Себеби окуусунда гана алдыңкы эмес, ойлоп табуучулукка ыктаган окуучулар албетте өзү теңдүү балдарга үлгү болот. Бул багыт президенттин руханий жактан күчтүү, моралдык жактан дени сак, ар тараптуу өнүккөн муунду тарбиялоого багытталган жарлыгына ылайык колго алынган аракеттердин бири. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.